Аферистер жооп берүүчү күн келет. Самара Каримова кимге ачууланды? Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова жеке баракчасы аркылуу аферисттерге кайрылды. Урматтуу элди алдап, жаңы аккаунт ачкан, акча топтогон аферистер соттолуп кетпегиле сураныч. Урматтуу спонсор болом деген көрмандарым, сураныч өзүңүздөр деле ойлонуңуздар. Кымбат баалуу белектер, машинага кантип спонсорство 500 000, 3000 сом болсун. Еще единица кылып которсун. Сураныч ойлонуңуздар. Биз али гиф оюнума аккаунт ача элекпиз. 19 февраль күнү ачылат жана 20 февраль старт алат. Ал эми жаңы аккаунт ачып алдап 500 000 сомдон акча алгандар Кудайдан коркула. Эч ким коркбойт, билбейт деген менен үстүбүздө Кудайым карап турат. Ага жооп берүүчү күн келет. Самара гиф деп ачылган аккаунтта көп экен, бирине да ишенбеңиздер. Аферисты, баарыңар жаппасыңар органдарга кайрылып сүрөтүңөрдү чыгарым баракчама. Ошондо көрөсүн эл аферисттерди бирөөнүн бир сомун нааразы кылып жегенге акыңар жок. Ал аш деле болбойт. Бүгүн кечки 6-га чейин сурок. Өчүрбөсөңөр сүрөтүңөр, үйүңөрдүн адреси, телефон номер, область, шаар баары чыгат. Азыр 21-кылым технологиянын заманы. Маалымат булагы, аргумент Чекиткейжи. Айгерим Расул кызы менен Иса Өмүркуловдун клибин көрүңүз. Ырчылар Айгерим Расул кызы менен Иса Өмүркуловдун дуэт ырдаган клиби жарык көрдү. Клип «Бийге чакырасыңбы» деген ырга тартылган. Бул тууралуу ырчы Иса Өмүркулов маалымдады. Сиздерди кубантып «Бийге чакырасыңбы» деген жаңы ырыбызга татынакай Айгерим Расул кызы экөөбүз биргелешкен клип тарттык. Колдооңузга ишенебиз деп жазды ырчы. Клип Айгерим Расул кызынын YouTube каналында жүктөлдү. Клиптин режиссеру Эрнест Сыдыков. Учурда видеону 23 000ден ашык көрүүчү көрдү. Маалымат булагы Zaman Çekitkeyci. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.